Былтыр пандемияга карабастан сот тутуму өз ишин ыраттуу улантты. Сот отурумдарда үзгүлтүккө учурабастан санитардык талаптарды сактоо менен өткөн. Бул маселелер жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында белгиленди. 2020 жылы республика боюнча соттордун кароосуна 125.239 соттук иштер жана материалдар келип түшкөн. Бул 2019 жылга салыштырмалуу соттук иштер менен материалдардын саны 9%га кыскаргандык. Биринчи инстанциянын соттору тарабынан былтыр 124.393 иш каралып бүткөн. Мындайча айтканда 89% каралып, алар боюнча тиешелүү соттук актылар кабыл алынган. Биринчи инстанциянын соттору тарабынан кабыл алынган соттук актылардын 10% же 12.487 соттук иш апелляциялык тартипте даттанылган. Ошол эле апелляциялык инстанциядагы соттор тарабынан соттук иштердин 80% же 9.993 соттук иш экинчи инстанциядагы соттор тарабынан толук каралып бүткөн. Ал эми кассациялык тартипте 5711 соттук акт жогорку сот тарабынан каралган. 2019 жылга караганда 2020 жылы соттук иштердин кароосу 9%га бир аз азайган. Бул эми ошол пандемияга байланыштуу болууда. Азыр сот системасына болгон мындай бир терс пикирлер дагы коомчулукта болуп жаткандыгын күбө болуудабыз. Албетте бул нерсе бизди ойлондурбай койбойт. Биз дагы ушул сот системасынын ишине ишенимди кайтаруу жөнүндө, ишенимди жогорулатуу жөнүндө биз аябагандай чоң иштерди жасап жатабыз десем жаңылышпайм. Соттордун колдонуусуна кирген кодекс менен мыйзамдарга байланыштуу соңку жылдары судьялардын иши арбыды. Жогорку соттун пленумунда жазык иштер жана жоруктар боюнча соттук коллегия тарабынан жазаны дайындоо тажрыйбасы боюнча долбоор талкууланды. Себеби жаңы кодекс менен мыйзамдарга ылайык жазаны дайындоо документтердеги оор бөлүктүн бири болуп саналат. Соттордун максаты жазаны мыйзам негизинде адилеттүү, так дайындалыш керек. Ошол мыйзамдын көрсөтүлгөндөй жаңы жазалар болуп атат. Азыр жазалар эки түргө бөлүнгөн. Негизги жаза менен кошумча жаза. Жазалар андан тышкары категорияларга бөлүнгөн. Жаза дайындоодо жаңы процессуалдык келишимдер боюнча башкача жаза дайындалат. Бул кызматташтык боюнча келишимдер, күнөөнү мойнуна алуу боюнча келишим, жарашуу боюнча келишим деген новеллалар киргизилген. Жогорку соттун жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан былтыр 1000ден ашык иш каралган. Бул сот процессине катышкан бардык тараптардан келип түшкөн даттануулар менен сунуштар. Жогорку сот төмөнкү инстанциялар кабыл алган сот актыларын күчүндө калтырып, жокко чыгарып жана кайра кароого жибере алат. Ошол эле учурда ишти өндүрүштөн кыскарта да алышат. Келип түшкөн арыздар ылайык, анан иштин материалдарын изилдеп карап чыгып, анан мыйзамга ылайыктуу биз чечим кабыл алабыз. Жарымынан азы канааттандырылды, 39% сунуштардын. Келип түшкөн даттануулардын бир 40% бир аз көбүрөөгү канааттандырылды да. Демек, бул болсо эмнени билдирет? Бул ушул келип түшкөн даттануулардын жартысынан азы канааттандырылды, жартысынан көбү ушул райондук анан областтык Бишкек шаар сотунун чечимдери күчүндө калды дегенди билдирилет да. Бул иштер менен катар жогорку соттун пленумунда административдик иштер боюнча соттук коллегиянын жыл жыйынтыгы чыгарылды. Ага ылайык административдик соттордун иштерди кароо сапаты жакшырган. Өткөн жылы административдик соттор тарабынан жалпысынан 7280 иш жана соттук материалдар каралган. Ал эми кассация иретинде жогорку соттун административдик иштер боюнча соттук коллегиясына 1173 иш түшкөн. 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылы кассациялык инстанцияда каралган иштер боюнча соттук актылардын бекемдүүлүүсү жогорулаган. Бул административдик соттордун ишти кароо сапаты жакшыргандыгын көрсөтөт. Жосунсуз жоруктарга барган судьялардан арылып, сот тутумуна ишенимди бекемдөөдө тартип комиссиясынын орду өзгөчө. Бирок соңку жылдары судьялардын терс аракеттерине нааразы болгон арыз даттануулар көбөйүүдө. Тилекке каршы соңку жылдары адилеттүүлүктөн гана тайбай, жосунсуз жоруктарга барган соттор да болууда. Тартип комиссиясы өткөн жылы 68 судьяга жаза чараларын колдонгон. Өткөн жылы тартип комиссиясы тарабынан 68 судьяга тартиптик жаза чарасы колдонулду. Тактап айтканда 61 судьяга алдын ала эскертүү, 2 судьяга эскертүү,
4 судьяга сөгүш берүү чарасы колдонулган. Ал эми 1 судья ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Ошондой эле тартип комиссиясы тарабынан 3 судьяны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берилген. Соттун чечимдери коомдо адилеттүүлүккө болгон ишенимдин жогорулашынын негизги фактору болуп эсептелет. Ошондуктан биздин ар бир чечимибиз мыйзамдуулуктун жана адилеттүүлүктүн күзгүсү болуп саналат. Биздин ушул коомдо дагы бийликке болгон ишеним ушул соттордун чыгарган чечимине жараша болууда десем жаңылышпаймын. Анткени биздин эл негизи бардык нерсени кечирсе дагы адилетсиздикти кечирбейт. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып, сот системасы мындан кийин дагы элдин ишенимин кайтарууга болгон аракеттин, болгон эмгегин, болгон далалатын жасап кетет деп ишендирип айта алам. Судья тарабынан кабыл алынган ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турат. Албетте ар бир соттун чыгарган өкүмүнө тараптардын баары макул боло бербейт. Сөзсүз бир тарап нааразы болот. Адилет чечим гана бардык тараптын калыс оюн жаратат. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.